Саламатсызбы? Дүйнө жана чөлкөмдө болгон урунттуу окуялар менен тааныштырып, Азаттыктын Прагадагы студиясында Айданбек Акматуулу. 25 майда Бакуда абактан чыккан журналист Хадижа Исмаилова Азербайжан бийлиги менен соттошоорун билдирди. Бийликтеги, анын ичинде президент Алиевдин үй бүлөсү аралашкан коррупцияны иликтеген Азаттыктын журналисти өлкөнүн жогорку сотунун чечими менен эркиндикке чыкты. Жогорку сот 7,5 жылга эркинен ажыраткан өкүмдү 3,5 жылга шарттуу жаза менен алмаштырды. Эркиндикке чыккан Исмаилова журналисттик ишмердүүлүгүн улантып, эл аралык соттордо өзүнүн аброюн коргоорун билдирди. I will of course go further to the European Court and Албетте мен андан ары Европа сотуна барамын. Күнөөсүздүгүмдү толук далилдегенге чейин күрөшөм. Мени жок жерден 1,5 жыл абакта кармап үй бүлөм. Студенттер мен ажыраткан үчүн Азербайжан өкмөтүн жоопко тартамын. Өкмөт мага карата жасаган иши үчүн жооп берүүгө аргасыз болот. responsible for doing all this to me. Исмаилова 2014 жылдын декабрь айынан бери абакта отурду. Журналист бирөөнү өз жанын кыюуга чейин жеткирген деп айыпталган. Өткөн жылы сентябрь айында Баку соту ошондой эле салыктан качкан, мыйзамсыз ишкерлик кылган деп кине таккан. Укук коргоо уюмдары Исмаилованы саясий туткун деп жарыялаган. Надежда Савченконун бошотулушун Кошмо Штаттары кубаттады. Украиналык учкуч Надежда Савченкону бошотуу менен Орусия Минск келишиминин маанилүү бөлүгүн аткарды деп билдирди АКШнын мамлекеттик катчысы Джон Керри. Савченконун бошотулушун батыштын башка өкүлдөрү дагы кубаттады. Европа биримдигинин тышкы саясат боюнча комиссары Федерика Могерини учкучтун бошотулушун көптөн күткөн жакшы кабар деди. Украина президенти Петро Порошенко Киевдеги резиденциясында Савченкого сыйлык тапшырып жатып, анын бошотулушуна жардам көрсөткөн үчүн Кошмо Штаттар жана Европа биримдигине ыраазычылык билдирди. Орусия президенти Владимир Путин айыбын кечирүү жөнүндөгү жардыга кол коёру менен Савченко бошотулган. Ошол эле күнү президент Петро Порошенко чыгыш Украинада колго түшкөн орус жарандары Евгений Ерофеев жана Александр Александровду бошотуу жардыгына кол койду. Шаршембиде алар да мекенине кайтып келди. Жапонияда чоң жетиликтин саммити башталды. Британия, Канада, Франция, Германия, Италия, Жапония, АКШ жана Европа биримдигинин лидерлери катышкан быйылкы саммит Жапониянын Сима жарым аралында өтүүдө. Ал жерде лидерлер байыркы синтаистик храмга барышып, андан кийин айдоочусу жок автомашиналарда түшүп көрүштү. Бейшемби жана жума күндөрү өтө турган саммитте дүйнө лидерлери аркыл темага арналган 5 жыйын өткөрүшөт. Алардын арасында террорчулукка каршы күрөш, Минск келишимин аткаруу бар. Жапония саммитти тосуп жаткан өлкө катары Кытай менен Вьетнамдын ортосунда талашка түшүп жаткан аралдарга байланыштуу маселени дагы көтөрмөкчү. Жапон маалымат каражаттары Барак Обаманын сапарына өзгөчө көңүл бурууда. Ал 1945 жылы Америка атомдук бомба таштаган Хиросима жана Нагасакинин курмандыктарын эскерүү зыйнатына катышкан биринчи АКШ президенти болуп калмакчы. Тажик бийликтери Кытай менен Түркияда тигилген Тажикстанын мамлекеттик туусун сатууга тыюу салды. Буга тууга алтын таажынын сүрөтүнүн туура эмес түшүрүлгөнү себеп болду. Тажикстанда мамлекеттик ишканасынын жетекчилиги улуттук желек эми өлкө ичинде гана тигилерин жарыялады. Бийлик өкүлдөрү Кытай менен Түркияда тигилген желектерди базар дүкөндөрдөн чогултуп кетүүдө. Ошол эле маалда буга чейин бир канча жылдар бою сатылып келген желектерге эмне себептен азыр тыюу салынганын эч ким так түшүндүргөн жок. Тажик туусунун чок ортосунда алтын таажынын, анын үстүндө жарым ай формасында 7 жылдыздын сүрөтү түшүрүлгөн. Мына ушул жана башка жаңылыктар биздин сайтта дагы бар. Дареги Азаттык KG, ошондой эле биздин видеолорду бардык соц тармактардан, YouTube, Facebook'тан көрсөңүз болот. Ал жактардан Кыргыз Азаттык үн алгысы же Азаттык медиа деген аталышта издеңиз. Саламатта туруңуз.